Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Балык шаарындагы Аскер шаарчасында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, ушул жер Аскер шаарчасы. Бул жерде жалаң ушул Балык шаарындагы аскер адамдар жашаган шаарча. Бүгүн биз Турдугул байкеден кабар алып келдик. Себеп дегенде байкебиз бул убакка чейин аскер адам болуп учурда пенсияда, ал эми келинчеги дагы деле болсо аскер адам болуп кызмат кылат. Бүгүн Турдугул байке мына аскер кызматкерин иштеп жүргөндө кандай окуяларды баштан өткөрдү, кандай кызыктуу окуяларга бай, сиздерге кененирээк чагылдырып берелик. Улук прапорщик Турдугул байкенин жанында турам. Байке, бүгүн атайын ошол сиздин мамлекетке, мекенге болгон кызматыңызды бир чагылдыралы дедик. Себеп дегенде мына ошол ишке чыдап, ошол ишти алдыга жылдырууда сиздин салымыңыз чоң. Өзгөчө ошо аскер адамдардын салымы чоң болот да. Анан эми кеп баштан болсун. Ошо канча жашыңыздан баштап ошол аскер адам болдуңуз? Негизи эле бала кездеги кыялдарыңыз кандай эле, ошол боюнча айтсаңыз. Милиционер болгон. Биз жаш кезде Гаспанов милиционер болом деп чоңойчу элек. Ошо милиционер болуп чоңойсом деген мен бар погон. Анан бүт военный болуп калышымдын себеби 99-жылы Баткен окуясы Когалаң башталганда бизге призыв болуп чакырышкан. Ошол аркылуу келип, анан биякта 99 декабрда келгенбиз. Бизди өздөрү чакырып келген. Ошондон баштап аскер кызматкери болуп иштеп калдык. Баткенде барлыгын таасирленген нерсе окуялар аякта мен эң биринчи ошо бахаист террористтерди көрүү. Биз жаш кезде жанагы Уркуя киносундагы террористтер, бахаисттерди көрчү элек. Ошону тияктан көргөндөгү окуя аябай таасирленди. Көз менен көрүп, биринчи аларды сразу эле тиги багы кинодогудай эмес, живой көргөнү башкача болот экен деген. Ошол таасирленди. Андан кийинки 2010-жылы июндун 13-төрүндө Ош Когалаңы. Ага да катыштыңыз. Ага да катышканбыз. Балыкчы аскер бөлүгүнөн 2636 аскер бөлүгүнөн 4 кишини буйрук менен биз барганбыз. Аяка катышканы себеби баягы жетишпейт айдоочулар. Техниканын, жана күжүрмө техникалардын айдоочулар жетишпейт дегенден бияктан 4 күжүрмө техниканын айдоочуларын алып кеткен бизде. Аяка эң өкүнүчтүүсү биз эми анда элестетпей барганбыз. А жерде негизи ошо мезді эки өлкөнүн эли өзбектер менен кыргыздар кыскасын айтканда аябай кан төгүлгөн действительно. Биз барганда согуш Афганистандан да ошол эле кичике Оштун тегерек оор болгон. Машина күйүп жатат. Адамдардын өлүгү, кандын агышы, өзбектердин баягы өзүнүн тиги границаны өтүп кетиши, кайра 10 күндөн кийин кайра келиши, ошолордун баары биз бир айда ошол процесстерди көрдүк, баштан өткүздүк. Ата мекенге болгон өзүбүздүн кызматыбызды өтөдүк. Эми кыскасын айтканда аябай эле оор болгон. Туура айтасыз, ошол убакта чындыгында Ош окуясы өтө күчтүү болгон. Себеп дегенде биз ошол эле убакта интернеттен, телевизордон көргөнүбүздү. Биз көрбөгөндүн баары мына сиздер бар ошол жерде баардыгын күн түнү башыңыздардан кечирип өткөрүп келипсиздер. Анан эми ардактуу көрүүчүлөр, үйгө кирип сүйлөшөлүк. Ооба, кириңиздер үйгө. Себеп дегенде сизге бере турган дагы суроолорубуз көп экен, кызыктуу окуяларыңыздарга бай экен, Ошондуктан балыкчынын шамалын билесиздер, эчте ырылдап турат. Ошондуктан үйгө кирип шашпай кенен сүйлөшөлү, жүрүңүз. Кенен сүйлөшөлү, кириңиздер. Кириңиздер. Алгачкы таанышканыбыз 99-жыл болчу. Мен ал кезде мектепте окуп элем. Көп жыл сүйлөшүп жүрүп үйлөндүк. Бир 5 жылдай сүйлөштүк го. Ушул кишини тамдап, ушул аскер кызматкери эле ошого суктанып дегендей жүрүп, анан азыр өкүнбөйм турмушка чыкканыма. Таласка келин болдум. Кудайыма шүгүр, 4 балалуу болдук. Ишибиз бар, иштеп атабыз. Ушул кезге чейин ушактан иштеп багарып, көгөрүп дегендей ата мекенге кызмат кылып келатабыз. Кочкордун кызы болчумун, анан нике кайып деп койгон нерсе болот экен. Анан нике кайып буйруп ошо таласка келин болуп түштүм. Кайын журтум да аябай жакшы адамдар.
бир эле өкүндүргөн нерсе ошо апамдын өтүп кеткени, биздин ушундай болгон жакшы көп жетишкендиктерибиздей ошо кыздардын неберелеринин ошолордун эр жеткенин көрбөй калганда асыл эле ошол нерсе өкүндүрөт. Өзүм негизи бала кезден журналист болгум келчү аябай. Ыр жазып, телевиденияга чыгып, бир передача алып барып ушинтип келчү да, анан нике кайрып буйруп, бияк турмушка чыгып ушинтип калгандан анан бир кезде күлүп калат жолдошум деле тамашалапчы. Сен рас эле мага тийиптирсиң. Сен эгерде мага тийбегенде сен давно оппозицияга өтүп кетип, Бакиевдин баласы аттырып салмак деп күлүп калат, анан өзүм деле бир чети ыраазы болуп кетем агачы. Мына ошентип сизден дагы сурай турган кызыктуу окуялар көп экен. Негизи эле ушул аскер адамы болуп иштегенден баштап канча өлкөлөргө барып өзүңүздүн баягы иш тажрыйбаңыз деп коебузбу, алмашып келдиңиз, барып көрдүңүзбү башка мамлекеттерге дагы? Биатлон жарышы башталган. 2013 башталган, биз бирок 2014кө дайын болуп, анан 2014кө барганбыз. Россия мамлекетине барганбыз. Аяка мен биринчи жылы наводчик оператор болуп баргам. Анан экинчи жылы 3 жыл катар менен бардым. Экинчи жылы дагы наводчик болуп бардым. Үчүнчү жылы беден инструктор болуп, анан беден балдар дайындап, анан калган өстөрү тияка барган жокмун да, Россия 2 жыл бардым. Ошол мен эми барган себебим айдан деген беде бизде деген танк өзүмдүн кесибим танкист болчу. Мурда командир танк болуп келген бияка, андан кийин наводчик оператор кичине жетиш болуп атат дегенден наводчик операторго бизди дайындап бияктан биздин өзүбүздүн окуу Эделбейс окуу борборунан дайындап сбор болгон. Ошо биздин коргоо министрлигинен эң жакшыларды алып кеткен да. Анан биз барып аяктан эми баягы арга эстафета биатлон болгонуна байланыштуу эстафеталар көп типке бөлүнөт. Анан биз 3-4-өндө катыштык. Biz полный эле катыштык. Мен өзүм резервке баргам негизи. Анан аяктан бир биздин наводчик оператордун эмесине байланыштуу мени кайра основной группага кошкан. А жерден ошо спринттен мен ошо 28 секундта 3 мишенди бутаны такка атып жыгылткам. Но для наводчика-оператора киргизского экипажа прапорщика Турдугула Аширова это, скорее всего, переход через речку Талас, рядом с городом, где он живет. Выстрел точен. Второй снаряд точно в цель. Турдугул, какой молодец. И вот следует третий выстрел на выдохе, точно из снайперской винтовки. Бьет Турдугул, бьет точно, 3 из 3. Полковник Диделе билет болуш керек бул жөнүндө. Ошо өстөр деле аябай рекорд коюлду деп айтылган тияктан. Андан кийин азыркы кандай экен мен билбейм. Андан кийин көп жылдар өтүп кетти. Сыйлык алдыңызбы анан ошол боюнча? Аяктан сыйлык ошо Михаил Калашниковдун орден медалын берген. Мага жакшы. Эми ошол жылдары 13 мамлекет баргам. Ошондон биз 7-чи месттен алып келгенбиз да. Михаил Калашниковдун медалын берди. Мага ошондо биринчи жылы чыккан экен. Ошо коргоо министри Россия мамлекетинин коргоо министринин атынан. Анда сиз мына ушул аскер кызматында иштеп жүрүп жакшы эмгектер жасаган экенсиз. Ошол эле ошо окуясына катышып, ошол эле Баткендеги кок-алаңга катышып, эми мындан ары дагы өлкөбүз тынч болсун дейлик. Мамлекетибиз тынч болсун. Анан эми азыр пенсия жашында экенсиз, анан аскер адам болуп жүрүп пенсияга чыгып, үйдө отуруп калыш канчалык кыйынчылык жаратпайт бекен? Аскер адам болуп службага өтүп чыккан пенсионерлердин биз деген биз психологический, моральный готовый чыгабыз, бирок бизге жумуш жок болот. Бирок өзүңдүн шыгыңа жараша иштеп алып кетсең болот. Жеке ишкерлик кылам өзүм, кичине чакан ишкерлигибиз бар. Ошо менен ушу балдарыбыздын билимине, тарбиясына, ошо элди коргоп, бизге окшоп элге эме жер үчүн күйүп, өкмөткө да пайдасы тийсеби деген ойдобуз. Өкмөңүздөр тең аскер кызматкер экенсиздер. Анан балдарыңыздардын арасында ушу аскер адамы болгонго кызыккандар барбы же алар башка тармактарда кетиштиби? Мен 2 бир кыз 3 уулум бар.
ошонун эң кичүү уулум ошо адам баягы ата балага сынчы деп коет го. Ошого баламды билем, ошо кичинекей кезинен формага кызыгат. Баягы келинчегим дагы аскер айым болгондуктан дем алыш күндөрдө иштеп калган күндөрү болот. Балам садикте, анан айла жок алып башка келет. Ошондо кызыгып, жанагындай чеч берип, форма кийип, ошо эң кичүүсү ата кесибин ардактайбы деген оюм бар. Эми ыраазычылык билдирели. Мынакей өзүңүз аскер адамы болуп жүрүп, анан пенсияга чыгып, учурда келинчегиңиз да ошол тармакта иштеп, аны колдоп өзүңүз жана келинчегиңиз айткандай, сиздин колдооңузга ал муктаж. Анан аны менен катар эле ошо балдарды окутуп чокутуп, бүгүнкү күндө өзүңүздүн баягы жашоо турмушту ийгиликтүү аркалап келет экенсиз. Мындан аркы жашооңуз да ийгиликтүү болсун. Ар дайым бир үй бүлөдө түтүн булатып, ошол тапкан балдардын, кыздардын бир жакшылыгын көрүңүздөр. Ар дайым мекен үчүн кызмат кылган экенсиз. Эмне деле болсо мекен үчүн кызмат кылып, эл үчүн, элге бир керегиңизди жаратып жүрөңүз. Атайын убактыңызды бөлүп, маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Рахмат, сиз да келип кеткениңизге чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү каарманыбыз Турдугул байке менен болгон маекти көрдүңүздөр. Чындыгында аскер адамы болуш айтылган менен оңой, бирок анда кызмат кылыш өтө татаал. Ошол эле убакта ысыкта, суукта мекен үчүн өзүнүн жанын аябай, үй бүлөсүн карабай, элдин ынтымагын, бекемдигин сактап жүргөн мына ушул аскер адамдар. Ошондуктан жалпы аскер адамдарына мындан аркыда иштерине ийгилик каалап кетмекчибиз.